Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Амансызбы? Оор сыркоодон алыс, күйлү күчтүү турасызбы? Кайрадан сиздер менен туруштук берүүсү жана мен Урмат Борченов. COVID-19 жашообузга кирип, көбүбүздү жабыркатты. Ооруп айыкканыбыз, вирусту жеңдик деп сүйүнгөнүбүз менен мурдагыдай ден соолук кайтып келбегенин байкадык. Ооба, оорунун белгилери жоголду. Кайрадан анализ тапшырсаңыз, вирус табылбашы мүмкүн. Антиденече пайда болуп, коронавируска туруштук берери дагы мүмкүн. Бирок COVID-19 организмди алсыратып, өнөкөт оорулардын күчөшүнө салым кошоору белгилүү болду. Мунун эң негизги себеби биздин иммунитетибиз коронавирустан улам жабыркаганынын белгиси. Эгер сиз COVID менен ооругандан кийин тез-тез курч респираторлук вируска же суук тийүүгө кабылып жатсаңыз, тез чарчап, унутчаак болуп, мурда сезбеген оорунун белгилерин байкасаңыз, демек коронавирустан улам сиздин иммунитет жабыркап, калыбына келе албай жатканынын белгиси. Мындай абалды постковидтик синдром деп дагы аташты. Учурда дүйнө COVID-19-дун күчөшүн же токтошун билбей, дарыгерлер коронавирустан кайрадан ооруп калууга болобу, деги эле COVID-19 менен кандай келечек күтөөрүн түшүнбөй баш катырып турган чагы. Учурда сактык чараларын көрүү менен бирге иммунитетибизди чыңдашыбыз керек. Анткени башка вирустук ооруларда эле коронавирусту канчалык көтөрө алаарыбыз ден соолугубуздун кескин солгундашы дагы дал ошол биздин иммунитетибизден көз каранды. Эгерде коронавирустан кийин организмибиз жабыркаса, биринчи кезекте аны калыбына келтирүү аракетин көрүшүбүз керек. Бул биздин негизги эреже болуп калыптанышы керек. Ооруп айыкканыңызга карабай, сизди бир нече белгилер тынчсыздандырып жатса, адатта коронавирус маалындагыдай эле демигип, көкүрөк кысылып, алсырап же мурдатан белгилүү өнөкөт оорулардын сезгенүүсүн байкасаңыз, анда сөзсүз түрдө дарыгериңизге кайрылып, кеңеш алыңыз. Анткени ковидтен кийинки калыбына келтирүү программасын дарыгерлер гана сунуштай алышат. Себеби ар бир адамдын организми ооруну ар түрдүү кабылдайт. Ошондуктан зарыл болгон дарылоону жана көнүгүүлөрдүн тизмесин дарыгерлер гана аныктай алышат. Дагы бир жолу эскертип өтөлү. Башкаларды туурап, жакындарыңызга жазып берген дарыларды колдонуу менен өз алдынча дарыланууга болбойт. Ар бир адам үчүн жекече кароо сунушталат. Сактангандын санаасы тынч дегендей, колдон келсе бет каптагынып, эл көп жерден оолак болуу менен оорудан алыс бололу. Ага карабай, капыстан вирусту жуктуруп алсаңыз, организмдин калыптануусу үчүн кыйла көп күн керек болот. Башка курч респиратордук вирустардай же суук тийүү сыяктуу дароо эле жакшы болуп кете албайсыз. Анткени вирус өпкөгө гана эмес, бүтүндөй организмдин иштешине таасир этет. Организмдин калыбына келиши үчүн эмне кылуу керек? Коронавирусту жуктуруп алгандар инфекциянын өзүнөн арылуудан да кайрадан күч кубатка келиши кыйын. Физикалык активдүүлүктү баштапкы абалга кайтарып жана өпкөнүн көлөмүн калыбына келтирүү үчүн негизги 3 талапты кармануу зарыл. Кандай гана кырдаал болбосун, кыймылда болуу менен тез-тез тыныгуу алып туруңуз. Жан кыйналбагыдай көнүгүүлөрдү жасап, иштин көлөмүн акырындык менен көбөйтүү зарыл. Ошондой эле физикалык көнүгүүлөрдү жасап туруу талап кылынат. Бул учурда өз абалыңызды көзөмөлдөп туруңуз. Көнүгүүлөрдү жасап жатканыңызда аба жетпей баратса, терең дем алып, 2-3 мүнөт тыныгуу алыңыз. Көнүгүү жасоону баштоодон мурда дарыгерге көрүнүп алуу кажет. Анткени жүрөк, кан басымы сыяктуу көйгөйлөрдү да эстен чыгарбоо керек. Эгерде сизде вирустук пневмония болсо, анда ал өпкөнү жабыркатып, дем алуунун баштапкы калыбына келүүсү үчүн атайын дем алуу көнүгүүлөрүнүн жардамы менен калыбына келүүгө болот. Ал үчүн кол менен кошо кыймылдап, терең дем алып, кайра узакка дем чыгаруу. Бул жакшы натыйжа берген эң кеңири таралган көнүгүүлөрдүн бири.
Бул дарылануу ыкмасы респиратордук гимнастика деп аталат. Калыбына келүү мөөнөтүндө өзүн өзү тынчтандыруучу ыкмалар сунушталат. Күнүмдүк жумуштарды жасоодо да өзүңүздөргө жаккан алектенүүнү кошо ала жүрүңүз. Мисалы, музыка угуп, таза абада сейилдеп, жакындар менен баарлашуу, позитивдүү маанайда болуу керек. Мунун баары сиздин тез калыптанууңузга таасир этет. Эң башкысы, алгачкы күндөн тарта дарыгердин көзөмөлү астында калыптанышыңыз керек. Анткени ковидтей татаал илдетти айыктырууда дарылоонун бардык этаптарын так аткаруу керек. Ковидтен улам алсыраган организмди калыбына келтирүүнүн дагы бир эң эле маанилүү жагдайларынын бири туура жана түрдүү тамактануу. Ичеги карындагы пайдалуу бактерияларды кармап туруу үчүн жумасына бир нече жолу айран кефир ичүү сунушталат. Ошондой эле жаңы жашылча жемиш, мөмөлөрдү жеген туура. Тамактануу боюнча катаал чектөө жок, бирок эң башкысы түрдүү рациондогу тамактарды жегенибиз жакшы. Рацион демекчи, майлуу азыктарды азайтып, жашылча жемиш, мөмөлөр, сүт азыктары, эт, балык сыяктуу азыктарды ченеми менен колдонгон жакшы. Албетте, толук кандуу уйкунун канышы дагы иммунитеттин калыптануусунун негизги талабы болуп саналат. Ошондой эле уйку стресстен арылууга жардам берет. Учурда коронавирус илдетинен улам калган белгилер качан жоголоору илимий жактан далилдене элек. Айрым изилдөөлөрдө ковидтен кийинки ооруксунуу болжол менен 8-12 жумага чейин созулаары байкалган. Эң башкысы дүрбөлөңгө алдырбаңыз. Адистердин сунуштамаларын так сактоо менен баары калыбына келерине ишенип, жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Сиз көрүп жаткан туруштук берүүбүздү улантабыз. Туруштук берүүсү уланууда биз бүгүн иммунитетти чыңдоо жана калыбына келтирүүдөгү керектүү көрүлүүчү чаралар тууралуу кеп кылып жатабыз. Биз менен байланышта Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын дарыгери, врач-инфекционист Нургүл Молдалиева бар. Нургүл Тургуналиевна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач биздин көрөрмандарыбыз жөнөткөн суроолордон баштасак. Мен ковид болуп оору айыктым. Азырдагы оорунун белгилери калган өңдүү. Мен айыкпай калдымбы же калыбыма келүү үчүн алгач эмнелерди кылышым керек? Эми ковид болуп айыккандан кийин бизде баягы рекомендациялар же болбосо сунуштар деп атпайбызбы? Ошол сөзсүз түрдө баягы биринчи пункту бул биз айтабыз да 14 күн үйдө самоизоляцияда болуңуз. Дароо эле баягы конок чакырып мен айыгып келдим дебей, үйдө отуруп, обочолонуп, дагы толук ошол вирус организмден кеткенге чейин үй шартында самоизоляцияда болуу. Ошондой эле бул биринчиден оорунун андан ары дагы жайылтуусунун алдын алып атабыз да. Андан кийин болсо биз айтабыз сөзсүз түрдө баягы сбалансированный, витаминный тамактарды жеп, өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүп, албетте баягы таза абада сейилдөө, сөзсүз түрдө биз баягы айтып атпайбызбы, баягы дыхательная гимнастика деп айтып атабыз. Бирок анын баардыгы эле үйүндө отуруп алып эле гимнастика жасаган жери жок да. Ошондуктан жок дегенде бир 30-40 мүнөт баягы басып таза абада, жок дегенде ошондой акырындык менен ушундай физический упражненияларды жасап, адамдын эс алуу жана уктоосу дагы бул организмдин калыбына келишине чоң шарт түзөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы 7 сааттан кем эмес уктап, кадимкидей эс алып, туура тамактанып, анан ошондой эле кандайдыр бир баягы вредный привычкалары бар болсо, ушул ооруга чейин баягы арак ичүү, тамеки чегүү, насвай чегүү деген ошолордон арылып, туура тамактанып, жакшы эс алып, здоровый сон, ушулар менен калыбына келсе болот. Рахмат. Кийинки суроо. Ковидтен кийин дем алуум оорлоп калды. Дайым чарчап, башым, анан муундарым көп ооруйт. Үй шартында коронавирустан кийин калыбына келтирүү үчүн кандай көнүгүүлөр бар? Постковидный синдром деп аябай бир буга дагы бир чоң азыр эме кандай десем бир көңүл бурулуп атат да. Бул постковидный синдромго эң негизги эле жанагы настроениябыз, көңүлүбүз деле жок, баягы шалдырап эле эч нерсеге көңүлүбүз чаппай, гандан баштап ушул
адышка, ушу туура дем алуубуз кыйындап, кыстыкканга чейин, ошондой эле ковиддин последствиялары, инсульт, инфаркттарга чейин ушул постковидный синдромду камтып атат да. Ошондуктан эгерде сиздин баягы шалдырап, эч нерсеге көңүлүңүз келбей, же болбосо жана тревожность, бессонница, уктай албай ушундай боло турган болсо, мында дагы бир айтабыз, ушул нейропсихологдордун дагы кеңештерин алсаңыздар болот деп. А эгерде баягы демиңиз кыстыгып, кичине эле бассаңыз, баягы күйүгүп, дем алууңуз кыйындап атса, анда сөзсүз түрдө ошол терапевттерден же болбосо пульмонологдордон дагы жакшыраак кеңеш алыш керек. Ал эми баягы дыхательный гимнастикаларды айтып атпайбызбы? Аны эгерде интернетке кирип карасаңыз, ушунчалык көп методдор бар, сунуштар бар. Анан баягы эң эле жөнөкөйлөрү баягы мурун менен дем алып, анан ооз менен чыгарып, баягы вдох, выдох деп ошондой кылышып. Анан кийин жанагы гласный букваларды дагы ырдоо түрүндө звук чыгарып, өпкөдө баягы вибрация болуп турганга дагы сунуштаган көптөгөн инструкторлордун, реабилитологдордун ушундай сунуштары бар да. Ковидтен кийин иммундук системаны кантип жакшыртууга болот жана организм канча убакытта калыбына келет? Эми мындай караганда ковидтен эми ар бир ушул бейтаптын өзүнүн баягы восстановлениясы, өзүнүн ошол ооруну канчалык деңгээлде башынан өткөрдү, ошого жараша болот. Балким жеңил түрү менен ооруган болсоңуз, анда 1-2 ай же болбосо жанагы 4-8 жуманын ичинде өзүнүн калыбыңызга келесиз. Иммундук система дегенде бул баягы сөзсүз эле бир иммунитетти көтөрө турган бир дарыны алып ичүү эмес да. Ошол эле дарынын деле иммунитетти 100% көтөрөт деген кепилдиги да жок болот баягы. Ошондуктан баягы биз айтып атабыз, баягы витаминдерге, минералдарга бай азык түлүктөрдү жеңиздер. Жана андай терс сиздин өзүңүздүн привычкаларыңыздан арылыңыздар деп атабыз. Ошондо айтып кетсек, эгерде здоровый образ жизни экен да, мындайча айтканда, тамеки чекпөө, арак ичпеш керек, алкоголь ичимдиктерин ичпеңиз, туура тамактаныңыз, витаминге бай. Демек, жер жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Сөзсүз түрдө этти жеш керек. Туура тамактануу, витаминге бай тамак аштарды колдонуш керек. Коронавирустан кийин өзүмдү жакшы сезип калдым. Бирок стресстик абал коштоп, дайыма коркуу сезими пайда болот. Эмне кылуум керек? Ошо айтып атпайбызбы, ушул постковидный синдром, же болбосо бул азыр постковидный депрессия болуп атат, энцефалопатия деп коебуз да. Бул коронавирус өзү ушул нейротоксичность менен обладать этет экен да. Ошондуктан жанагы борбордук нерв системасына да бузулууларга алып келип атпайбы? Баштын катуу оорушу, шалдыроо, дагы жада калса, биздин эс тутумубуз начарлап атат да, бул ковидтен кийин. Анан ошондой эле баягы урушчаак болуп, раздражительный болуп, уйкубуз качып, ушулардын баардыгын ушул коронавирустун өзү ушул борбордук нерв системасына тропный болот экен да, ушул поражать эткен үчүн ушундай последствиялар келип атат. Ошо айтып атпайбызбы, нейропсихологдордун жардамына дагы консультациялык кеңеш алсаңыз болот. Эгерде өтө эле бул мындай бир орчундуу маселени жаратып атса, анда неврологдорго дагы баягы мультидисциплинарный команда деп айтып атпайбызбы? Эң негизги баягы невролог, кардиолог, ушуларга көрүнгүлө, пульмонолог деп. Ошол командалардан кеңешин алып, анан кийин туура өзүңүз баягы организмиңизди калыбына келтирсеңиз болот. Дарыгер жазып берген көнүгүүлөрдү жасагым келбей, жаткым эле келет. Айыкканымды сезем, бирок денем оорлошуп калды. Бул кандай көйгөй болушу мүмкүн? Кесепети жокпу? Вот ушул биз айтып аткан эле, бул постковидный синдром, бул астенизация деп коебуз. Жана эч нерсеге көңүлүбүз келбей эле, жатып эле жаткыбыз келип. Астенизация бул даже перепады настроения. Бул дагы азыр постковидный синдромго киргизип атабыз. Эми бул ал көнүгүүлөрдү жасагыңыз келбесе, бул биринчиден сиз бир аз баягы лечебно-физический упражнениядан башташыңыз керек. Жана кадимки эле эсиңиздерде болсо, мектепте окуп жүргөндө деле физкультурада 1-2 деп колубузду, бутубузду чоюп, ошентип кичинеден өзүңүздү баягы бир кандайдыр бир ойготуп, андан кийин сизге жана дыхательный гимнастикалар керек болсо, андан кийин ошолорду жасасаңыз болот. Биздин аймактык оорукана алыс.
Айылдан барып кезекте туруп оору жуктуруп алуудан чочулайм. Айылда көптөрү жөтөлүп жүрүшөт. Ковидти үй шартында кантип аныктасам болот? Ковидти үй шартында аныктоо мүмкүн эмес. Себеби биз айтып атпайбызбы, ковидте сөзсүз түрдө жана ПЧР тест тапшырылып атышат. Эми үй шартында тапшырса болот. Албетте айыл жергесинде мен билбейт экенмин, мобилдик бригадалар бардык жерде түзүлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан уюштурулган. Бул мобилдик бригадалар келип, анализди, ПЧР тестти үй шартынан эле алып кетет. Анан албетте аларга корутундусун угузат да. Албетте туура деп ойлойм. Себеби дегенде биз айтып атпадык беле, көпчүлүктү оставайтесь дома, үйдө болуңуздар, үйдө болуп, анан ошол жанагы 118 кол борбору, ошондой эле биздин өзүбүздүн ошол биздин ооруканабыз ковидный госпиталь болуп баштагандан баштап биз өзүбүзгө дагы кол борбор түзгөнбүз. Бизде азыркы күнгө чейин ошол кол борбор иштейт. Ал жерде биздин дарыгерлер иштешет. 24 саат бою түнү күнү иштейт да. Кандай суроолору болсо, больницага жатуу боюнча, же болбосо кандайдыр бир алдын алуу, же бир жакындары биздин ооруканада жатат, ошол жөнүндө маалымат алуу, кандай суроолор болсо дагы. Ал эми бизге баарыбызга массалык маалымат каражаттарынан белгилүү болгондо 118 кыска номерине кайрылып, ошондой эле жашаган аймактан мобилдик бригадалар түзүлгөн ар бир райондордо, Первомайский, Свердловский, Октябрьский райондордо. Ошолордун чакырып эле үй шартында ПЦР тестин тапшырып, анан эгерде жеңил формасы болсо, үй шартында калып, дарыланып, баягы дистанционно ошол дарыгери менен байланышып турса болот. Врачтар ковидтен айыктың дешти, бирок дагы эле алым жок. Жакшы айыгууга көп витаминдерди ичиш керекпи? Мисалы үчүн, Россиянын маалыматтарын окусак, эгерде бир профессор айтып атат да, мен бир дагы ошол ковидти жеңип чыккан адамдын толук айыгып чыкканын көргөн жокмун деп. Себеби ар бир адамда кандайдыр бир нерсе калып атат. Бул постковидный синдром деп азыр айтып атабыз. Бирөөсүнүн мына эс тутуму начарлап атат, бирөөсү дайыма башы ооруйт, бирөөсү кичине басса деми кысылат. Мына азыркы айтып аткандай шалдырап эле атат. Айыкты, дене табы жок, анализдери жакшы, ПЧРи терс, өпкөсүн айыктырып чыкты, бирок эч нерсеге көңүлү жок, алсырайт. Эми бул үчүн айтпадыкпы, сөзсүз түрдө бизде ар бир эле ушул жашылча жемиштердин ар биринде өзүнө тиешелүү витаминдер бар. Эгер сиз туура тамактансаңыз, жанагы эле айттык, вредный привычкалардан арылыңыздар. Ошондой эле жана өтө ачуу, ууксуу специялардын деле күнүгө эле жей берсе деле организмге баары бир деле терс жактары бар. Ошондуктан баягы азыр правильное питание деген дагы бир укмуштуудай бир модага айланган. Ошол жактан деле карап биз мисалы үчүн бууга бышырып, калориясы аз тамактарды жеп, витаминдерге бай тамактарды, азык түлүктөрдү, жер жемиштерди көп пайдалансак, ошондой эле морс, компот, ширээлерде дагы витамин С'лар көп. Ошолорду колдонсок болот. Тааныштарым, жылкынын эти, майлуу тамактар иммунитетти көтөрүүгө жана өпкөнү калыбына келтирүүгө жардам берет дейт. Бул канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Жылкынын эти иммунитетти көтөрөт деп айтпайбыз. Биз майлуу тамактарды рекомендовать этпейбиз. Майлуу тамакты болушунча азыраак жеш керек. Жандай биз азыр суу майларга көп басым. Даже салаттарды жасаганда дагы майонез менен эмес, ошол суу майлар менен заправлять эткен пайдалуу деп кеңеш берип атпайбыз. Ошондуктан майды азайтыш керек. Бул биринчиден баягы килограммдарды кошот, семиртүүгө алып келет. А семиргенден кийин көптөгөн ооруларга ал өбөлгө түзөт. Өзүңүздөр билесиздер, кан басым жогорулашы мүмкүн, жүрөккө күч келиши мүмкүн. Ошондой өзүнүн артында ээрчип келе турган оорулары бар. Жалпы эле ковидтен кийин иммунитетти чыңдоо үчүн кандай тамактанууну, анан кандай жүрүм-турум эрежелерин сунуштайсыз? Жүрүм-турум болгондо биз эми сөзсүз түрдө азыр баягы кайра ооруп калуу коркунучу дагы бар болуп атат. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргызстанда экинчи жолу ПЧР тести положительный чыкты деген азырынча жаран кездеше элек. Бирок пневмониянын ар кандай түрлөрү менен экинчи, үчүнчү жолу стационарга жатып аткан жарандарыбыз жок эмес.
жайында ооругам, азыр дагы ооруп атам. Рентгенге түшсө пневмония болгон, оорулар өтө эле көп десем да жаңылышпайм. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Азыр баягы социалдык дистанция, бет капты тагынуу дагы деле алын элек. Өзүңүздөр билгендей, мектеп окуучуларындагы баягы пай этапын ачып, эми гана класстар ачылып атат. Аларга дагы ата-энелери көп жакшы көңүл бурушубуз керек. Ошондуктан туура погодага жараша кийинүү, кайра ооруп сезгенип калбоо, бул дагы өзүнө ден соолугуна кам көрүү болуп эсептелет. Ошондой эле жанагы жогоруда айтып кеткендей, сөзсүз түрдө жер жемиштерди, витаминдерди, ширелерди көбүрөөк ичип, вредный привычкаларыбыздан арылып, ошондой эле жана сергек жашоо деп айтып атабыз. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, эртең менен болобу бир 30 мүнөт болсо дагы таза абада сейилдеп басуу. Ушулардын баардыгы баягы өзүнүн жүрүм турумун алып жүрүү, кайра ооруп калбоо коркунучун алдын алуу жана өзүнүн ден соолугуна кам көрүү деп мен билем. Жемиштүү маегиңиз үчүн чоң рахмат, Нургүл Тургуналиевна. Сиздерге да чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, биз менен байланышта Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын дарыгери, врач-инфекционист Нургүл Молдалиева болду. Берүүбүздү улантабыз. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү берүүбүздүн жүрүшүндө эреже катары сиз эсиңизге түйүп ала турган айрым урунттуу учурларды баса белгилеп кетсек. Дем алуу көнүгүүлөрү жана организмге акырындык менен оорлук келтирүү бул коронавирустан кийин өтө маанилүү. Оор жумуштарды жасоону дарыгерлердин көрсөтмөсү менен кылуу зарыл. Бирок дем алуу көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз кылып туруу керек. Көбүрөөк таза абада дем алып, ар жолу абалды көзөмөлдөп туруңуз. Туура жана тең салмактуу тамактануу иммундук системаны колдоого жардам берет. Иммунитетти чыңдоо үчүн дагы бир эреже рационалдуу тамактануу. Анткени иммундук система сиздин жеген нерсеңизден көз каранды. Жашылча жемиштерди, кычкыл сүт азыктарын көбүрөөк колдонуңуз. Майлуу тамактарды жеп, ошондой эле ашыкча тоюудан карманганыңыз жакшы. Аны менен толук кандуу уйку дагы маанилүү. Жакшы уйку организмге керектүү иммундук клеткалар үчүн пайдалуу. Ошондой эле психологиялык көйгөйлөр ковидтин кесепети болушу мүмкүн. Андыктан адистерге кайрылуу ашыктык кылбайт. Ашыкча тынчсыздануу, стресс жана депрессия сизде коронавирустун жеңил түрүнө же оор түрүнө карабастан пайда болушу мүмкүн. Квалификациялуу адистерге кайрылып, алар менен биргеликте бул белгилерди аныктап, абалдан чыгыңыз. Психологиялык көйгөйлөр ашыкча чарчоодон же коркуудан да пайда болушу мүмкүн. Үй бүлөңүз жана досторуңуз менен баарлашуу дагы дене тарбиядай эле маанилүү. Андыктан алар менен көбүрөөк баарлашыңыз. Ковидтин кесепетинен калыбына келтирүүгө жакындар менен баарлашып, алаксуу дагы жардам берет. Андыктан видео байланыш аркылуу болсо дагы үй бүлөңүз жана досторуңуз менен көбүрөөк байланышыңыз. Сиз үчүн кымбат адамдар менен тыгыз байланышта болуп, жаңылыктар менен бөлүшүү маанилүү. Бул психологиялык абалды турукташтырууга жардам берет. Ошондой эле оорудан алаксыганга эң сонун мүмкүнчүлүк. Жакындарыбызды аяйлы, өзүбүзгө кам көрөлү. Оорудан алыс болуп, айдан аман, жылдан эсен чыгалы. Сиз туруштук берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Менин атым Урмат Борченов. Аманчылыкта көрүшөлү. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек.